Азыр анда мындай кылабыз. Ташкент сөз сизде, анан. Жаңы мэр келгенден бери көп жакшылыктар болуп атат шаарыбызда. Полный реорганизация, реконструкция болду. Анан биз дагы Газпром Кыргызстан өзүбүздүн жетекчибизге кайрылып, биз дагы колубуздан келген жардамды берсек болобу деп, жетекчибиз уруксат берип, мына биз дагы шаардын ички иштер башкармалыгына ушу жакшынакай жаңы 4 машина берелик деп чечтик. Анан кийин ушу шаарга жардам берип, ушу шаарда жашайбыз, ушу шаарда иш кылабыз. Ушу шаарыбыз ойлойбуз жакшынакай бүгүнкү күнү полный реконструкция болуп, жакшынакай өнүгүп, өркүндөп жатат буюрса. Ошого биз дагы кичинекей салымыбызды кошуп коелук деп мындай чечтик. Улуу урматтуу мэрибиз, уруксат этсеңиз, мына күчтөрдү сизге тапшыралы. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ташкент чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу журналисттер, Газпром компаниясынын жетекчиси Болот Абдилдаевга чоң рахмат. Ушул Ош регионалдык башкармалык болуп эсептелет, сиздердики. Урматтуу генералыбыз Тагайев Рашид акебизге чоң рахмат. Өткөндө мен да кайрылгам, бул киши өзү дагы эметип, эгер шаарда мынакей полковникибиз шаарга машина жетишпейт, машинелердин эскилиги жетти, машина жетишпейт дегенмен бул киши мага кайрылган. Кайрылгандан кийин мен жолдош генералга айтсам, макул, эч кандай маселе жок. Эгер шаар үчүн болсо, ушул ГАИ үчүн болсо жардам берели дедим. Уадасын берди эле, мынакей убадасын аткарып, мынакей 4 машина бизге белекке берди. Чоң рахмат сизге. Мынакей белекти сиздерге тапшырып коеюн. Машина жакшылыктар кайдагыла, шаардын ичи порядок болсун. Пробкаларда карагыла, абдан пробка көп, Ушул машинелерди жакшынакай кылып, өзүңөрдүн балдарга айтыш керек. Өзүңөрдүн жеке менчик машинаңар кандай болсо, ушу көздүн карагиндей карап, жакшынакай иштеп бересиңер деген оюм бар. Ушу машина силерге жакшылыктарга кызмат кылсын, шаар үчүн кызмат кылсын. Мынакей мен сизге мынакей сизге 4 машинанын белегин эмесин берип коеюн. Сиз да балдарга берип отургузуп коюңуз анда. Ташка отуруп койбойсузбу өзүңүз? Келиңиз. Ташка отуруп коюңуз. Жок, мен бул жакка отурам, сиз буга отуруңуз. Кала, ал шапкаңды. Отуруңуз. Отуруңуз. Газпром жетекчиси Болот Абдилдаевдин. Масло экен, Масло. Кут болсун, темир тулпары. Ташкент, чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Так, таш подполковник, темир тулпалар кут болсун, жакшылыктарга меңиңиздер, Так, дальше кеттик анда биз. Эметте Ташкент, мен дальше эмете берели, рахмат чоң. Так. Так, 2 шахман, 2 манипулятор, 2 экскаватор, 2 погрузчик, Биз Дөлөт курулуш компаниясынан ушул Жеңишбек Шермаматовичтин демилгесин колдоп, Ош шаарынын жаңыруу көчөлөрүн чоңойтуу жана башка курулуш процесстерин өнүгүүсүнө жардам берип, ушул техника жагынан бөлүп бердик. Бүгүнкү күнү 2 экскаватор, 2 погрузчик, 2 манипулятор жана мына 2 самосвал келди. Мен эсептейм, жакын арада Ош шаарыбыз жаңы болуп, баягы өркүндөп өсүп, заманбап шаарлардын бири болот. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына техпаспорттары баары жаңы заманбап техника. Мынакей. Ушул жакшылыкка иштесин.
Кыргызстандын элинде иштесиң. Рахмат чоң. Урматтуу журналисттер, булар бар белек. Мамлекеттен бир тыйын, бир копейка акча кеткен жок. Бул Максат мырза дөөлөт Бишкекте дөөлөт курулуш компаниясынын жетекчиси болуп иштейт. Мен иним. Өткөндө келип, байке ушул Ош шаарына эмне белек кылайын, ушул шаарды кырдыр эле тынбай атасыз, эч эле тынбай койдуңуз. Техникалар жетиштүүбү, эмне болуп атат дегенден айттым эле, мен как раз бир техникалар жардам берсең жакшы болот эле деп сурандым болчу. Мынакей татынакай заманбап жаңы мынакей пленкасы менен техника алып келип берди. Урматтуу Максат мырза, сизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кудай кааласа биз дагы колдон келишинче сизди урматтап, сыйлап турабыз. Эми башка сизде ушул биздин Ош шаарыбыз үчүн, мэрия үчүн берген белектериңиз ушунчалык бир мен өзүм жүрөгүмдөн толкундалып турам. Бардыгы могу техникалардын бардыгын ушул эмеге шаардын балансына өткөрүп берем. Чоң рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, Мынакей. Техпаспорт Мынакей, урматтуу журналисттер, бардыгы мынакей. Мэрияга белек. Мынакей техпаспорттар менен мынакей. Чоң рахмат. Так, урматтуу Максат Ишимбаевич, сизди ушул техникаларды биздин Ош шаарына өзүңүз жаныңыздан белек кылып бердиңиз. Биз дагы ушу сизди эмгегиңизди баалап, ушу шаардын ыраазычылык баракчасы берели деп чечтик. Ушул биздин атыбыздан сизге белек болсун, Мынакей. Рахмат. Чоң рахмат. Мына урматтуу журналисттер, мен бүгүн иштегениме бир 2 айга чукул болуп калды. 25 февралда келген болчу. Ушу 2 айдын арасында ушул Ош шаарыбыз үчүн ушул менин жеке досторумдун, тааныштарымдын, анан ушул туугандардын атынан мэрияга 50 техника белек болуп келди. Азыр Кудай буйрса мынабу Ноорузга дагы бир 2 техника, сиз дагы 3 шакман дедиңиз, 3 дагы бери дегенде дагы бир 5-6 техника белекке келет. Бул бардыгы белектердин бардыгы урматтуу журналисттер, сиздер үчүн, шаардын тургундары үчүн, шаар үчүн. Кудай кааласа ушул техникалар бизге абдан азыр керектүү болуп атат. Сыноо иштери жүрүп атат. Техникалардын бардыгы шаардын кызыкчылыгын иштетебиз. Рахмат сиздерге чоң. Ал эми Кудай кааласа, сүйлөшүп келдим. Жанагы эмелерди, визаларды ачып атат, визаларын ачып атат. Кудай кааласа бир 1-1,5 айдын ичинде техникалар келет. Кайсы ишканаларга бөлүштүрүлөт? Бул азыр ОМСке бөлүнөт, водоканалга бөлүнөт, Зеленхозго бөлүнөт, УГДга бөлүнөт. 4-5 техникага азыр эме кылып бөлүп беребиз.